Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандарым. Бүгүнкү Улук Сөз каналынын кезектеги чыгарылышында биз үй тамгасына токтолобуз. Мурдакы чыгарылышта үй тамгасын өттүк. Көбүңөр аны билип калдыңар. Азыр үй тамгасына өтөбүз. Мында үй тамгасы биринчи тамга үй дегенден баштайлы. Үй. Ар бири кыргыз азыр 2 этаж үй салып атат, 5 этаж салып атат, толгон зал, бөлмөлөрдү салып атат, бирок ушуну эмнеге кылып атканын өзү түшүнбөйт. Жана үй деген сөздүн мааниси кайдан чыккан, ошону да түшүнбөйт. Ошону токтоло кетели. Үй деген сөз башында уя деген сөз болгон. Баягы азыр коммунисттердин кысымы артында кыргыздар я деген болбогон бир тамганы кабыл алган. Биздин тамга эмес бул. Я деген тамга, мына я деген тамга азыр болчу аны. Кыргыздын и а деген үч тамга бирип я кылып ташташкан. Е тамгасын киргизген кыргызга бизге тиешелүү эмес. Пайдасы ошон үчүн уя деген уй а. Уй а. Башында ушундай айтылган бул сөз. Эмне үчүн үйдү уя деп атабыз? Башында кыргыздар деген момундай билейт үй салып, мындай тиги кылган эмес. Кичинекей боз үй салышкан. Боз үй жумуртканын формасын кайталап турат, өзүнө өзү экиге бөлүп койгондой. Анан ошол себептен баягы тезирээк алганда уя болуп атпайбы, мындайчы мындай көмкөрүп жасап атат биз үчүн жан түшпөсүн деген ойдо. Анан бирок өз мааниси уя. Чымчыктардын уясын алгыла, оңкоргула, боз үй болуп калат. Кайсы уяны албагыла. Анан ушуну кийинчерээк үй деген сөзгө кандай чөгүп кеткен баягы үйүп койгула, чөптү үйүп атпайбы? Ошого окшош деп туруп, анан үй тамгасына өтүп кеткен. Бирок бул үймөк эмес да, ичи үймөктүкү туюк болот, бош болбойт мындай. Мында бош. Ичи деген өңдөй, уя. Аны ошого эле сөз менен байланыштуу үйлөнүү деген сөздү алалы. Үйлөнүү десе эле аял алуу менен байланыштырып атпайбы элчи? Мен силерге кызыктуу болуш үчүн бир окуяны айтып берейин. Чоңгул айылында Самыйлык деген молдо бар. Так эле мектеп маңдайында. Бир жолу толгон элдин көзүнчө камчыбек үйлөнбөйсүңбү деп кыйкырып атпайбы? Мен ага үйлөнбөйсүңбү дедим. Үйлөнтөм деп сүйүнүп кетти. Келе кол десем колун берди. Анан мен элге кайрылдым. Эл жок, уккулачы бул молдо эмне деп атат. Баары мени карап калды. Анан ошондо айттым. Молдоке, мени үйлөнтөм деп айтып атат дедим. Үйлөнтөсүңбү десем, үйлөнтөм деди. Колун аябай катканып туруп, качан келип мага үй салып бересиң деп атпаймынбы? Кандайча үй салам дейт? Үйлөнүү деген сөздүн өз мааниси үй салып өзүнчө бөлүү деген сөз. Үй бүлө деген да үй бөлүү, өзүнчө үйлүү кылуу деген сөз. Молдоке жулкунуп атып туруп кутулуп кетти чыгып. Анан кезиккен сайын качан үй салып бересиң дейм. Качат да менден. Тамаша кылып айткым да келечи. Анан бирок үйлөнүү деген сөз үйлүү кылуу деген сөз. Үйлөнүү. Өзүнчө үй тикелеттүү деп айтылат. Мисалы биякта үйлөнүү дегенде эркекке гана эмес, аялга гана эмес, мындай айтса, жалпы айтылат эмеспи? Бул жагда да мисалга кызга деле келинге деле өзүнчө үй тикелетип берип койсо болот.
erkek kenderi. Erkek üylöndü dep gana aytılıp atpay bu жердечи. Бул абдан чоң ката. Кыргыздар ушуну билүүгө тийиштүү. Үйрөтүү деген сөз бар. Тиге үйрөтөбүз, буга үйрөтөбүз деп айтат эмеспизби? Чыныгы өз мааниси бир нерсеге үйүр алдыруу. Үйүр алды депчи, айтып атпайбы, тиги кишиге үйүр алды жокса бул мал, тиги малга үйүр алды. Үйүр алдыруу деген сөздөн келип чыккан бул кыргыз тилинде. Чыныгы мааниси. Эмнени үйүп атыптыр ал жерде? Үтүк. Үтүк деген кыргыздын сөзү, орустар деген утюг кыла албады. Үй тамгасы кыргыздын орус тилине ю болуп кирген. Ушуну жаттап калгыла. Кийин орус тилинин чыныгы маанисин бере баштаганыбызда ошондо түшүнөсүңөр. Үй тамгасы орус тилинде юга өткөн, ө тамгасы йога өткөн. Мына үтүк деген сөз тик деген сөздө баягы типтик кылып түздөгө деген сөздө түздө тик кылып. Жапыруу деген сөздө болуп калат мурдакы боюнча. Үөлүк. Үөлүк десе камырды жайып алып ары бери мындай бастырып жапырыучу деп түшүнүп алганбыз. Бирок башында үөлүк деген сөз жанакы данды салып алып туруп баягы жанчып атпайбы кыргыздарчы? Мурда деген ошентип баягы жанччу да. Мына ошого байланыштуу сөз. Бул деген Бишкек деген сөз бар эмеспи? Ушун менен байланыштуу сөз. Бишкекте бышып атпайбы? Бышып деген баягы былчылдатуу, бышылдатуу деген сөз да. Мында да үөлүк деген сөз. Үөлөнтүү, дандыбы, таштыбы, билбейм эмнени салып туруп, анан мындай сокуга, анан жанчып атпайбы? Үөлүк деп ошо жанчкычты айткан. Кийин соку деген сөзгө өтүп кетти бул. Анан үөлүк менен согот. Үзүгүн örüyor. Баягы эле айтып бала чакамды үзүгүн көр, тигинин машинеңдин үзүгүн көр дейт, же малыңдын деп. Анан өз мааниси кандай деп эч ким ойлонбойт. Мынакей бул жерде үз деген сөздө өзүңөр көрүп атпайсызбы? Үз. Үзүгүн көр деп баягы өстүргөн өсүмдүктү жеп, мынакей тамактан деген сөз. Мына үзүлгөн өсүмдүк жөнүндө сөз болуп атат. Үзүгүн көрүү деген. Ütüge yiyip деген сөз алалы. Баягы бирөө жини келип бетиме бырыштырып калса, эмне ütügөйөсүң дейт да. Анан эмне деген үт? Үт деген сөздүн да баягы ütүктөп деген менен байланыштуу болуп атпайбы? Бетин алып тескерисинче жылмакай болуш керек ütüгөй салганда. Ütüгөй деген сөздөн мынакей мааниси. Ütügöйүп деген сөздүн чыныгы айтылышы мындай болот.
İt ügeyip itçe жаңа бетін бірістіріп ит деген жиыны келгенде бірістіреді ғой. Мына ит үгейіп деп айтылады. Шыны қырғыз тілінде. Үнемді деген сөзді алсақ. Мына осы жерде біз өз тілімізді білмейді екенімізді көргізіп тұрады. Үнем десе үн. Үн менен қандай байланышы бар мұның? Үн. Үн деген баяғы шығып жатқан үн менен. Үнем деген сөзде осы ешқандай үн менен байланышы жоқ. Болғаны мындай бұл. Башта қырғыздар өнімді деп айтышқан. Өніп тұрады, көбейіп тұрады. Баяғы аз шетінен аздан алып, аздан алып, үнемді емес. Бұл көбейе тұрғанын айтышы. Өнімді деп. Өнет, көбейе тұр. Ө деген сөз өйді чоң, бейік деп түсініп өдің бі? Үкілеп деген сөз алсақ. Бұл жерде деле башкача бир маанини берип атпайбы? Үгүлөп дегенчи. Баягы киши уйкусу келип атпайбы? Ошону үгүлөп деп коет да. Кыргыздар. Бирок үгүлөп деген сөздүн чыныгы мааниси итче итче үгүп деген сөз. Көрдүңбү кандай болуп калган? Кыргыздар өз тилиңерди бузуп алгансыңар. Орустар жөнүндө айтпадымбы? Аялдар орустардын орус тилин бала тилге айланып таштаган деп. Байкабайсыңар, бирок бала тил. Мисалга алсак, аялдан балаң канча жаш деп сурасак, ему 2 годика дейт, 5 годиков дейт. Годик деген эмне? Бул кандайча жыл, кичинекей жыл болуп атат. 12 ай мынча кичинекей болуп. Годик деген эмне? 1 айбы? Буну өзүңөр ойлогулачы. Кичинекей жыл болбойт да. Кичинекей кылым болбойт да. Кичинекей доор болбойт да. Баары эсептелген, так айтылууга тийиш. Ар бир сөз өзүнө тийиштүү гана нерсеге гана айтылууга тийиш. Мына ушундай кыскача тамгасын бердик. Азыр мен силерге айткан жок элем мурда. И тамгасы кетмепти. Азыр мен ошо ы тамгасына токтоло кетейин. Кыскача ычкыр деген сөздү алсак. Ычкыр деп баягы белди курчабалчу, ашымды курчабалчу курду айтат да. Анан өзүңөр деле ушул жерде таап алып жүрсөңүз жөнөкөй эле. Мынакей ыч деген сөз эмне? Мынакей ич, ыч эмес, ич, кыр эмес. Эмнени талкалаптыр? Мына мааниси кайда жүрөт? Ичкур, ычкыр деп айтпай калачы. Анан көп эле жерде кыргыздар ушундай өзү тилин талкалап атат. Мынакей бул кимдин баласы деп сураганда же туугандар арасында жүргөндө айтылып калчу сөз бар. Бул биз агайындын балдарыбыз деп. Бузбагыла да сөздү. Кайдагы агайын экен? Ага, ини деп эле айткыла да. Кичине кыскартып койсо сонун болуп калат экен. Сөз бузулат. Мына агайындын балдары. Андан кайындын балдары да мына кайын журттун балдары деген бир сөзгө өтүп жадагына соолуп кетет бул. Бузбагыла сөздү. Ага ининин балдары деп айткыла. Агайын деген сөздү катуу эле тепкилеп туруп. Ыйман деген сөздү алсак.
Mına kayсы жерде барбайлы, бул ыймандуу, бул ыймансыз, ыйманы жок. Аябай көп айтасыңар элдер азыр. Анан мааниси эмне экенин түшүнбөйм. Ыйман деген сөз кыргыз тилинде бирөөнүн кайгысын көрүп, бирөө кыйналып атканын байкап, ыйлагысы келген кишини гана айтат. Мынакей, ыйман, ыймандуу деп айткан болбойт. Бул ыйлак аялым бар деп айтып атасыңар. Ыйман, бул бирөөнүн кайгысына күйүп, ыйлачу ман, киши. Көрдүңөрбү мааниси кайда жүрөт? Бул ыймандуу, ыймансыз. Билбей туруп сүйлөп атасыңар аябай. Мен силерге атайлап туруп катуу айтып атам, жинеңерге тийип. Себеби мындай экен да, кишиге жинине тийбесең эчтеке буягына кирбейт экен. Баягы бизге мугалимдер деген айтчу да, бу кулагыңан кирип, бу кулагыңан чыгып кетет деп. Bir kulağına mындай тыгын тыгып алып угуп калат анда түшүнгүгө келсе. Ким түшүнбөсө. Кыргыз тилин бузуп атасыңар өзүңөр. Ыйманды түшүндүрдүм силерге. Эми ыйба деген сөздү алалы. Ыйба деген кишини баалап, жетине албай ыйлоо. Бирөөнү баалап, мына бул жакта баа деген жазылып турат. Ый, ба. Кишини баалап, бул жакшы киш экен, кыйын киш экен деп ошого сүйүнүп, анын кылган ишине. Анан ыйлагысы келген учур болот эмеспи? Жанакы ТикТокто жүрбөйбү? ТикТокто интернетте жүрөт. Bir kırgız kişi velosiped менен Меккеге барып келбеди. Ошол кишини кучактап алып bir жаш жигит ыйлап атат. Мына ыйба деп ушундайды айтат. Ыйман деп ушундайды айтат. Эми ыйман деп баягы бирөөнүн кайгысына, кыйноосуна күйгөн кишини айтат. Ыйба деп бирөөнүн жеткен ишине, өскөнүнө сүйүнүп ыйлаганды айтат. Андан ары уланталы. Ырыстуу деген сөздү алсак. Ырыстуу деген сөз эмнени түшүндүрөт? Ички дүйнөсү ырдагысы келген. Көңүлү чөкпөй, аябай ачык, ак көңүл момундай адамды айтат. Эч нерсе кайгырбаган, кампаланбаган. Көрдүңөрбү? Ич дүйнөсү ырдаган. İç dünyası ырдаган киши, ырыстуу деген. Мындай тактап айтсак мынакей. Ыр деген сөздү көрдүңөрбү? Ыр. Ыс эмес болчу. Башында ыр эстүү деп айтылган. Ыр эстүү. Унутуп калгансыңар. Унутуп калып анан эмне сүйлөп атканыңарды билбейсиңер, сүйлөй бересиңер. Ырымдоо деген сөздү алсак, ырым. Бул дагы унутулуп калган сөз. Ырымдоо деген бакшы, ыр түрүндө өткөргөн дуа. Ырымдоо бакшы, ыр түрүндө өткөргөн дуа. Бирөөнү дарылайбы, бирөөнү бир
Жакшы калып иш кыла болсо өртөгөндө өткөргөн бакчылар баарын да ушундан. Ындыны өчүп ындыны өчүп деген сөз чыныгы мааниси мынакей. Үнү даана өчүп. Ын дегени үн, дын деген даана, ындыны деген үнү даана өчүп, баягы мукактанып сүйлөй албай, уят болгондо көбүнчө ындыны өчөт да, капа болгондо. Эмчилер баарын түшүндүк отурса толгон убакыт кеткен, эми кийинки сабактарда өткөзөбүз калгандарын. Ушуну менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктап коеюн. Эмки чыгарылышка чейин аман эсен тургула. Андан аркы тамгаларды эмки сабактарда өткөзөбүз. Аман эсен болгула.